ваша земля, это моя земля, это моя земля. Бул менин жерим. Москвадагы метродо кыргызстандык жаранга мас киши кол салган. Окуянын видеосу социалдык тармактарга тарады. Күбөлөрдүн айтымында мас адам башка улуттагы жарандарды кемсинтип, уруш чыгарууга аракет кылган. Земля, это моя земля, это моя земля. Эта ситуация сегодня произошла при мне. Мужчина в черном никого не трогал, просто сидел в вагоне метро в углу в телефоне. Они мразы ебаные. Они уманись, а! Тем временем один из пьяных мужчин начал просто при всех оскорблять и унижать этого мужчину в черном, просто потому что он другой национальности. И при этом оскорбления и унижения прилетали и в нашу сторону. Он снова и снова подходил и всячески провоцировал его. Как я заметила, этот мужчина в черном оказался очень даже спокойным, и он до последнего не отвечал ни одним словом. Давай. Нихуя не нормально. Нет, это просто доказательство. Это не ваша земля, это моя земля, это моя земля. Вот ты получил, идиот. Давай. Давай, уходи. Не-не, шпайлером. Сам докопался, сам получил. Как говорится, сам докопался, сам в конце концов получил, за что я очень рада. Этим я не хочу никого обидеть, просто хочу напомнить, что у каждой нации, у каждой страны есть свои уроды, и они должны получать по заслугам. Камчыбек Ташиев Баткенеге Кыргыз тажик чек арасына зым тартуу иштери качан бүтөрүн айтты. Чек араны тосмолорун чек ара зымдарын деп коеюн. Ошолорду чек арага тартуу иштерин баштаганбыз. Бүгүнкү күндө ошол иштерге 200дөн ашык адам ишке тартылган, көптөгөн техникалар тартылды. Президентибиз түздөн-түз берген көрсөтмөсү негизинде ушул иштер аткарылып атат. Бүгүнкү күндө бүткөн чек ара зымдар тартылып бүткөн биздин ошо башталгандан бери тартылып бүткөн жумуштарыбыз бир 25 километрге барып калды. Мен ойлоймун, ушул быйылкы жылы күчүбүздү катуураак жумшасак, быйыл ушу бүтүрөбүзгө деген үмүттөмүн. Эгер быйыл бүтпөсөк, быйыл жылдан янчы бүтпөй калсак, анда жазга барып бүтөбүз. УКМК төрагасы чек араны тосууга 200дөн ашык киши, бир нече техника тартылганын билдирген. 25 чакырымдай жерге зым тосулуп, бүтүп калды. Күчтүү катуураак жумшасак, быйыл зым тосуп бүтүп калабыз деген үмүттөмүн. Быйыл бүтпөй калсак, жазга барып бүтөбүз деген ал УКМКнын жаңы имараттын ачылышында журналисттин суроосуна жооп берип жатып. Биринчи этапта Кыргыз-тажик чек арасынан 420 чакырымына зым тартылары айтылган. Булак Спутник эжи. Урматтуу Москва шаарындагы мекендештер, Умбем клиникасы төмөнкү кызматтарды сунуштайбыз. Педиатр, гинекология, стоматология, неврология, хирургия, кардиология, лор, УЗИ жана башка. Андан тышкары массаж жана бардык лабораториялык анализдер. Толук маалымат +7 925 103 22 77. Биздин дарек Москва шаары, метро Нахимовский проспект, Севашская 7, корпус 2. Сиздин ден соолугуңуз биздин камкордук. Жол милициясы көзгө илбей, жол эрежесин бузган айдоочу айыпка жыгылды. Текшере келгенде анын айдоочулук күбөлүгү терезелерди караңгылатууга уруксат берген, документтери да жок болуп чыккан. Тартипке баш ийбеген айдоочу 21 000 сом айыпка жыгылып, темир тулпары айып короого токтотулду. Motorlu bu ya. Nasıl var mı? Yok, bez dokunutu var. Var palası var. Biliyoruz. Ayıklarını stanka ormana sildirip, өзі сейтірес, ано, без dokusu машина станка оқырыз. Ошол өден алып барамыз.
Макул, жаш бала жазып, адамды айдап атасың сен, ал жақта. Айдап беріңіз. Мушкер Самат Абдрахманов чемпион Джон Джонско улуттук кийимдерди тартуу кылды. Белгилүү кыргыз мушкери Самат Абдрахманов оор салмактагы UFC'нин азыркы чемпиону Джон Джонско улуттук кийимдерди тартуу кылды. Видео менен мушкер өзүнүн Instagram баракчасына жарыялады. Ошондой эле Самат Абдрахманов чемпиондун адамгерчилик сапатын баса белгилеп, жакында чемпиондук Кыргызстанда көрө аласыздар деп жазган. He want to give you national clothes. Kyrgyzstan. Эй. Это наш национальный костюм. Хотел бы врага еще пригласить к нам в Кыргызстан. He want to invite you in Kyrgyzstan. I would love to. How is this? Мы уже поговорили с твоим менеджером и хотели бы организовать ваш турнир в Кыргызстане. We want to organize your fighting or your participating in Kyrgyzstan in a show. Такую красоту в Кыргызстане ты еще не видел. I would love to. I would be honored to come. You don't see ever this beauty of Kyrgyzstan. You don't ever see. You don't ever see. Kyrgyzstan people wear like Yes. stadium all. Really? When he fight, all stadium. I would feel very welcome. Feel very welcome. Нурлан Насип, Севинч Муминова Баткенде үч өлкөнүн ырчыларынын катышуусунда концерт өттү. Баткен шаарынын Борбордук стадионунда 31 майда Ыр-майрам эл аралык фестивалинин алкагында гала концерт өттү. Бул тууралуу облустагы өкүлчүлүктөн билдирди. Иш-чарага Кыргызстан, Өзбекстандын жана Тажикстандын белгилүү ырчылары катышты. Алгач Самалыкта үч элдин ынтымагын чагылдырган сахналаштырылган көрүнүш тартууланды. Иш-чара президенттин Баткен облусундагы өкүлү Айбек Шаменов, Өзбекстандын Фергана облусунун башчысы Хайрулла Бозаров жана Тажикстандын Сооди облусунун аткаруу бийлигинин төрагасынын орун басары Зайнура Азими сөз сүйлөп, бул иш-чаранын кошуна элдердин өз ара ишенимин жана ынтымагын бекемдөөдө мааниси зор экенин белгилешти. Гала концертке белгилүү ырчылар Саламат Садыкова, Роза Аманова, Рыскелди Осмонкулов, Самара Каримова, Аскат Мусабеков, Миргуль Асаналиева, Нурлан Насип, Өзбекстандан легендарлуу Ялла тоонун солисти Фарух Закиров, Севинч Муминова, Тажикстандан Делно Закаримова, Хасан Камол, Шерози Камол жана башкалар катышты. Бул тынчтыктын жакчысы мындан майрам элибизди жакындатып, өз ара урматтоон жана биримдиктин үлгүсүн көрсөтөт. Такой праздник не помешало бы грамм 100 крепкого ароматного чаю, где всем хватит тепла и крепкого ароматного чаю. Добро пожаловать! Ассаламу алейкум, урматтуу кыргыз элим. Мен Кубанычбек кызы Кымбат. Көптөн бери сиздерден жардам сурап кайрылган себеби жол кырсыгына катталып 2 жыл мурун уулум Мухаммад башынан удар алып баса албай калган. Азыркы учурда башында аппараты менен баламдын басып кетүүсүнө жардамыңыздарды аябаңыздар. Баланын бир жери ооруса, эненин жүрөгү ооруйт экен. 5-10 сом болсо да жардамыңыздарды аябаңыздар. Биз үчүн өтө чоң жардам. Тун катарында балам ойноп күлүп басып кетүүсүн каалаймын. Баламдын басып кетүүсүнө себепкер болуңуздар. Урматтуу мусулман кыргыз элим, азыркы учурда бизге $2000 акча каражаты керектелүүдө. Балам азыр башында аппараты менен жатат, баса албай. Жардамыңыздарды аябаңыздар. Аллах таалам сиздерден разы болсун. Биздин реквизит номерлер бардыгы өзүмө караштуу. Мбанк Кымбат деп чыгат 3197. Единица кылып салам дегендерге о деньги бар. Россия өлкөсүнөн которум дегендерге Сбербанк 0600 Самаган деп чыгат. Өзүмдүн иним азыркы учурда Россия өлкөсүндө стройкада иштеп жүрөт. Баарыңыздардан Аллах таалам разы болсун. Адамдарга рахмат.